Жакында мен концертим болуп калса ошондо аткарабыз деп атышат да. Анан ошол концертиңиз жөнүндө туулган күнүңүздө боло турган болуп, азыркы күнгө чейин күйөрмандарыңыз, анын катарында биз күтүп атабыз ал концертти. Бул концерт мындай болуп калды. Концертте менин ырларымды аткара турган балдардын көбү даяр. Кыздардын көбү даяр. Эң башкысы мен Шекербек Шеркуловдун Жүрөк толкуйт деген күүсүн ырга айланткам. Ошону балдар жаттап даяр кылса, анан жанагы Боз Жорго деген чыгарма оркестрге даяр болсо, мен кур дегенде ушул экөөнү көрсөтсөм дегенде жаңылык болуш керек да. Анан ал ортодо мен жакында могу жазуучулардын Арашан үйүндө иштеп келдим да бир аз. Аны ошондо дагы бир идея пайда болду. Рыспай Абдыкадыров менен Калыбек Тагаевди эскерген бир вальс жасайын деп. Анан бул ой келди. Бул чыгарманы жазып атканда мындай болуп калды, тигиндей болду, мээри бүттү, тээри чыкты деп айтпаш керек экен. Бул идея келди, эң башкысы. Колуман келсе ушуну жазсам дейм, экөөнү эскерсем дейм. Себеби бирөө менен чогуу жашадым, бирөө менен 27 жыл бир туугандай болуп чогуу жүрдүм. Анан мен эскербесем ким эскерет? Мен сөз менен эскерип бүттүк, эми музыканын тилинде дагы экөөнү бир эскерип коеюн деп. Алгач экөөнүн ырларынан алып анан жазсам деп ойлодум. Анан кайра мындай ой келди. Муну уккандар эми бул баягы Абдыкадыров менен эле Тагаевдин обондорун алып туруп оркестрге салып коюптур дебесин. Деп алардын кайрыктарын албайм, мен өзүмчө ошолордун чыгармачылыгына мүнөздүү кылып туруп өзүм табайын деп. Анан бир 70%-тен ашыгын таап алдым деп ойлойм. Ошонун баарын жыйынтыктап бүтсөм, мен өзү жай иштейм одан. Бүтсөм ошону дагы ошо күзүндө концертке алып чыксам деп атам. Ноябрдын 27-28-ине коюшту, 2 күнгө. Анан анын идеясы мындан чыгып калды. Сенин бир ырыңды бир нече киши ырдайт экен. Ошолордун баары бир күнгө батпайт. Бир күнү бул ырдасын, бир күнү тигил ырдасын деп ошону бөлбөйсүңөрбү дегенден анан мейли деп 2 күнгө коюшту. Азыр даярданып атышат. Мына Бишкек шаарынын оркестри бир 10-11, 12ге жакын бир номурду даярдап атат да. Анан калгандары мына Аскат Мусабеков, ал эми бир тууганы каза болуп калды. Ал ырдай албайбы азыр билбейм. Ушул сыяктуу мен ырымды ырдап жүргөндөр бар. Кубанч Ажыбаевдар күтүүнү ырдайт мисалы үчүн. Ошондой эле жигиттердин азыркы заманда тойго кетти деген, бул Олимпиадага кетти дегендей эле себеп болуп калды да. Ошолордун тойдон башы бош болсо концертке келет го деп ойлоп атам да. Тойго кетти дегенде эч ким эчтеке дей албайт экен. Бул өтө эле бир олуттуу себеп болуп калды да биздин кыргыздар үчүн. Ошондой ойлоп атабыз. Бул 2-3 жылдан бери которулуп атканы жанагы чыгармалар даяр болбой атат да. Анан жөн эле барып эле анын үстүнө мен көп жылдан бери ырдабай калгам да. Аны өткөндө ырдап көрсөм айланайын жанагы бош бочканы тоодон ылдый кулаткандай каңгырап шаңгыраган бир шумдук үйүн чыгып өзүм коркуп. Ойлонойм, мен бир кишиникиндей жакыныраак бир үнүм бар эле, үнү элекет болгон. Чарылдаган бир тембир кошулуптур. Кыйкырсам кишинин жүрөгү түшөт. Анан дачага барып алып, аккордеонду алып барып алып, анан ошол жерде эшиктин баарын бекитип алып, анан ырдап көрсө үйүндү ырдап жышыш керек экен. Анан акырындап жакындайт экен. Мисалы мен азыр сүйлөп аткан тембир ошол бир нече күн ырдагандан кийинки тембир да. Бул буга чейин ырдабай жүргөндөгү тембирлерден башка. Бул кичине ачылып калган дагысы да. Бирок баары бир мына ковидтен кийин бир тембир пайда болду. Эмемде бир чарылдаган, ошону жоготушум керек болуп атат. Анан бул концертте мен өзүм ырдайм. Мен ырларымды го балдар ырдайт экен. Мен
өзім аралашып қалған, замандаш болып қалған, көз өтіп кеткен кішілердің бірден шығармасын ушул ескеріп ырдасам деп атам. Менікін ғой, эми көзім тирүү экен, өзім аткарсам болот, балдар аткарса болот. Алардыкын ким ырдайт? Аларды дагы ушул эми замандаштар эскере жүрүш керек экен да. Бүт бар, мына Абдулас Малдыбаевтан баштап, абдан таланттуу кишилердин көбү менен аралаштым да мен. Анан ошолордун бирден чыгармасын аткарсам дейм. Эл каршы болбосо. Анан баягы өзүң ырларыңды ырдап кой деген дагы бир эме болот. Ал ырлардын баарын балдар бүт бөлүп алыптыр. Анан автор деген кызык экен, бул балдардан эмне артса ошону ырдайт экенсиң да. Анан сен ырдаба, мен өзүм ырдайм деп айта албайсың. Ушу ырдап берейин деп атса мейли дейсиң да. Анан ошонун программасын эми тактайбыз го, кимдер эмнени ырдайт, мен кайсысын ырдайм. Мага эмне калмагыла, эл баягы ырлар тандап кетет, бир бучкактары калышы мүмкүн. Ошолорду ырдап берем да, эмне кылам. Бирок агай ошол концертке келген бир 99% эл сиздин өзүңүздүн аткарууңуздагы ырларды укканы келет го дейм. Сагынып эле канча жылдан бери аткарганга аракет кылам. Мисалы, 20 жаз сыяктуу ырларым бар. Мен азыр ошолорду ырдап көрүп атам да. Эми мен 29 жашымда жаздыргам радиого. 29 жаш менен 73 жаш деген айырмасы асман менен жер экен да. Бул үн деген башкараак болуп калат экен. Баягы бийиктиги, үндүн бийиктиги болбой калат, ылдыйлап калат. Анан элдин кулагында ошол кездеги чырылдаган үн калган да. Анан азыркы болсо, баягыдай эмес экен, колдороп калыптыр деп, иренжитип аламбы деп корком. Ошон үчүн жана кайра ырдап, кайра угуп отурганым ошол. Колуман келишинче даярданам. Күтөбүз агай. Көпчүлүк күтүп атат сиздин канча жылдан берги буйрмандарыңыз. Анан мен сахнада айтайын деп атам. Эми силер мен ырдап баштаганда көзүңөрдү жууп эле ырымды уккула. Кебетемди карасаңар, ыйлаңар келет. Бооруңар ооруп, картайып калганым анын үстүнө мен кечээ бир да мурда күнү интернеттен тиги Алтынай Нарбаевага бирөө жазып турай, улгайып калсаңыз деле сүйүн ырдай берет экенсиз деп. Анан маселе ал өзү боздоп сүйгөн үчүн ырдап аткан жок да. Ал ырды элге тартуулап берип атат. Аны 15-теги бала тартуулайбы, 45-теги, 90-дагы киши тартуулайбы, ырдын өзүң тартуулап атат да. Анан жакса жаттап ал да ырдай бер. Анан ал өзүнүн баягы ички өзүнүн жан дүйнөсүн айтып берип аткан жок да. Аткаруучу деген бирөөнүн ырын аткарып берет жашынакай кылып.